Эгерде сиз социалдык тармактарда бир укмуш сенсациялуу маалыматты көрдүңүз дейли же белгилүү бир инсанга карата компроматка күбө болсоңуз, шашылбаңыз. Мындай маалымат менен бөлүшүүдөн мурда биздин кеңештерге кулак салыңыз. Анткени шашып кетип, жаңылып, өзүңүздү ыңгайсыз сезип калышыңыз мүмкүн. Социалдык тармактарда маалыматты текшерүүдө 7 кадам. Биринчи кадам. Маалымат менен бөлүшкөн колдонуучунун баракчасы качан пайда болгонун карап көрүңүз. Анткени атайлап жалган маалыматтарды жайылтуу үчүн түзүлө калган аккаунттар болот. Экинчи кадам. Колдонуучунун активдүүлүгүн изилдеңиз. Посттору, достору, алардын саны жана алардын астындагы жактыруу белгилери менен комментарийлердин санына да көңүл буруңуз. Колдонуучу тууралуу сиз кызыккан маалыматтарды Facebook'та ал кирген топторунан билсеңиз болот. Үчүнчү кадам. Колдонуучунун айткандарын сиз өзүңүз билген маалыматтар менен салыштырыңыз. Ошондой эле сизди кызыктырган окуя жөнүндө сөз кылган башка аккаунттарды издеңиз. Мындан тышкары, колдонуучунан башка кошумча сүрөт, видеолорду сураңыз. Төртүнчү кадам. Интернет аркылуу сүрөт издөө кызматтарын пайдаланыңыз. Жакында эле түшкөн сүрөттөр көбүнчө эски болуп калат. Google, Яндекс же Tinay сервистерин колдонуңуз. Бул сүрөт интернетте качан жана кайсыл басылмаларда пайда болгонун көрө аласыз. Бешинчи кадам. Мүмкүн болсо сүрөттөрдүн мета маалыматтарын текшериңиз. Ооба, азыр дээрлик бардык социалдык тармактар мета маалыматтарын тазалап салышат, бирок кээде андай болбой калышы да ыктымал. Сиздер менен факт-чек KG болду. Жактыруу кнопкасын басып, комментарий калтырыңыз. Бул биз үчүн чоң сыйлык. Мындай жол менен биз сизге жасап жаткан ишибиз жагаарын билебиз жана сиздер үчүн мындан ары дагы чын жүрөктөн видео тартуулоону уланта бермекчибиз. Өзүңдү алдоого жол бербе. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.